Башыңызда канча тал чач бар экендигин билесизби? Орточо эсеп менен алганда 100 миңге чейин. Ар бир тал чач өмүр бою эмес, 2 жылдан 6 жылга чейин өсөт. Бул мөөнөт аралыгында түшкөн чачтын ордуна башкасы чыгат. Ар бир тал чачтын өзүнчө жашоо мөөнөтү бар. Ошондуктан чач оорусу жок адамда да күнүнө 70-тен 100 тал чач түшүп турат экен. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда маалым болгондой, бүгүн биз 40 мүнөт бою чачтын түшүүсү же болбосо аллопеция оорусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Дал ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, же болбосо кандайдыр бир көйгөйлөр жаралса, анда сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыз. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Дал ушул багытта маектеш үчүн биз адистерди студиябызга чакырганбыз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Тажибай Зубайыров Ош областаралык тери-венерология борборунун жогорку категориядагы дарыгери, саламат сактоонун отличниги. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Абдыкахар Маматисаков, аталган эле оорукананын жогорку даражадагы дарыгери, саламат сактоонун отличниги. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиздер. Жана медицина факультетинин студенттери. Эң алгачкы суроо, дал ушул оору жөнүндө айтып берсеңиздер, эмне үчүн адам баласынын чачы түшөт? Же болбосо аллопеция оорусуна кабылат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз ошо адам баласында жашоодо чач тууралуу сөз кылабыз. Чач деле жашоодо ошо адам баласында көрүп берүүчүлөрдүн бири болуп саналат. Ошондуктан чачка жашоодо аябай көңүл буруп, жакшы багуу керек да, мындайча айткандачы. Ошондо ар кандай ооруларга дуушар болбойт. Ошол дуушар болгон оорулардын арасынан көп кездешчү бул аллопеция болбосо, мындайча айтканда чачтын түшүшү болуп эсептелет. Чачтын түшүшү очаговый деп коебуз, белгилүү гана жеринде түшүшү жана бардык жоонун түшүп калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн көбүнчө очаговый жана татаный болуп экиге бөлүнөт. Мунун себептери жөнүндө айтсак, себептери ар түрдүү. Бирден бир себеби бул баягы чачтын түшүшү очаговойдунку. Көбүнчө бул нерв системасына да байланыштуу болгондуктан, кээ бир адамдар нерв ооруларына кабылгандай бир же дагы бир башка ооруларга кабылганда ошондой түшүү байкалат. Ал эми дагы бир себеби баягы адамда ичеги карын оорулары болсо, баягындай курт сыяктуу паразиттер. Ошол мезгилде дагы нерв аркылуу таасир бергендиктен чачтын түшүшү байкалат. Мындай кезде көбүнчө очаговойдун белгиси болуп эсептелет, бул курттар. Андан башка дагы чачтын түшүшүнө таасир берүүчүлөрдүн бири болуп, ар кандай жашоодо бул техника өнүккөндүктөн облучение болуп саналат. Ар кандай иште иштегенде баягы кесиптин ээлери баягы көп кабылданса, баягы облученияга, нурданууга, ошонун таасиринен деле көп чач түшүү байкалат. Анан көбүнчө аялдар төрөт мезгилинде көп чачтын түшүшү бул адамдын баягы ден соолугуна кан жетишпестиги же болбосо башка бир витаминдердин жетишпестигинен чачтын түшүшү байкалат. Көп эле байкап жүрөбүз, баягы жаш жубайлар балалуу болуп эметкенден кийин, төрөгөндөн кийин чачтын түшүшү көп байкалат да. Себеби төрөгөн киши де баягы баласына да өтөт, баласын эмизген кезде организмде ар кандай жетишпестиктер болгондуктан, витаминдер, ошондой эле кандын аздыгынан себебинен чачтын көп түшүшү байкалат. Мындай кезде белгилүү эле жер эмес, бардык жагынан түшүү байкалат да. Ошол кезде чачтар суюлуп кетет. Суюлуп мурдагыдай көрүп бербей калат. Ошон үчүн ошол кезде дагы ошол жагына көп көңүл бурса деп мен суранат элем да. Ошол боюнда бар кездеги аялдар, ошол бала эмизген аялдар тамактануу жакшы жолунда койсо, себеби жетишпестиктен ар кандай нерсе өзгөрүүлөр болуп турган, чачка азык жетпегендиктен баягы чач түшүп калат. Ошондуктан баягы бала эмизген аялдар көбүнчө өзүң үчүн, балаң үчүн же дегендей тамактанууга өтө көп көңүл бурса, ал жетишпестик сөзсүз болуп калат. Енесinde Тамақтануу сапатына, эгер энесинде өзүндө денесинде эчтеке болсо, баласына бере турган
азык болбой калат даган, анын жыйынтыгында экөө тең жааргайт. Бала да начар болуп калат, ден соолугу, эне апасынын же энесинин жана чач түшүүлөрү көп байкалат. Жакшы. Ушундай да, же болбосо кээде тиш түшүп калат. Ушул баардыгы ушул жетишпестиктин натыйжасында болгон көрүнүшү да. Витамин жетишпестиги. Витамин D жетишпестиги. Жакшы, негизинен мына ушул чачтын түшүүсүн же болбосо аллопеция оорусунун башталганын кантип байкаса болот? Балким мисалы биз жогоруда айттык маалымат катары күнүнө 70-тен 100 тал чачы түшүп турат депчи. Анын ордуна жаңысы чыгат деп. Балким элдер мисалы ошондой көрүнүш катары дагы ойлоп калышы да мүмкүн да, ушул белгилери же болбосо кайсы бир бөлүгү эле ушундай ойлоп түшүп калабы, ушул боюнча да айтсаңыздар. Бул боюнча өзү негизи физиологиялык процессте чач түшүп турат негизи. Бизде көп этаптар кайрылат. Ошол дайыма мисалы ошо 5 жылдан 7 жылга чейинки интервалдын арасында чач жаңыланып турат. Мисалы чач түшүп жаңыланып турат. Чачтын өсүү фазалары бар да. Мисалы биринчи фазасы өргөн чач дейт, тирүү чач, жаңы чыккан чач деп коет да. Ошон үчүн бул жерде физиологиялык ошол фазага дагы туура келип калышы мүмкүн да, жанагы бейтаптар жалып калган мезгилдечи. Чач түшүп аткан мезгили именно ошол 7 жылга чейинки фазага дагы туура келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн нормада өзү чач түшүп турат. Эгер мисалы чачты жастыкка 10дон ашык чач түшкөн болсо, мисалы ошо уктап турган мезгилде 10дон ашык чач түшүп төгүлгөн болсо, анда бул патология болуп эсептелинет. Ошол патологияны негизи жана кесиптешим айтып кеткендей, бул жерде эндокриндик нарушение дагы деп коебуз, гормоналдык нарушение. Ошо гормоналдык нарушениялардын, ошол гормондордун өзгөрүшүнүн негизинде, мисалы аял кишиде, эркек кишиде деле, например, аял кишиде гормондордун өсүп кетиши, ошо тестостерон деген гормондор бар, мисалы, ошол эркек кишилерде наоборот азайып кетиши, наоборот эркек кишилерде көбүрөөк пайда болуш керек гормондорчу. Ошонун негизинде чач түшүүгө алып келет да. Бул чач түшүүнүн эң негизги азыр өтө тез кездешүүчү формалардан болуп, ошол очаговый аллопеция деп коебуз. Жанагы тоголок болуп түшкөн формалары кездешет. Ар түрдүү формада, размерде болот. Анан диффузный формасы дагы, тотальный формалары дагы кездешет. Булар негизинен жанагы ички оорулардын негизинен жана айтып кеткендей, желудочно-кишечный тракт, ичек карын ооруларынын жана өзгөрүш сезгенүүсүнүн негизинде, муундардын оорусунун, тери ооруларынын сезгенишинин негизинде пайда болот да булар. А витаминоздордун негизинде, витамин жетишсиздиктеринин негизинде. Ошого ылайык жанагы жогоруда айтып кеткендей, жаш балдарда витаминдердин жетишсиздиги, витаминдердин основной керектүүсү В витамин деп коебуз. Ошого В витамин мисалы балыкта көп болот, боордо көп болот, карагатта, быштактарда. Ошолорду жана тамактандырганда дагы туура жол менен тамактандырыш керек да. Витаминдүү ошол В витаминге бай продукталар менен, азык заттар менен тамактандырса, ушундай чач түшүүсү дагы азаят да. Жакшы. Анан биздин эл арасында бул чачтын түшүшү тукум куйт деп айтып калышат да. Көбүн эсе эркектердин арасында мисалы атасында ушундай чач түшүп таз болуп калган болсо, а баласында дагы түшсө, бул мындай эле көрүнүш деп ойлошот. Бул деги оорубу же болбосо ушундай тукум куйбу? Анан бул нерсени кантип алдын алсак болот? Же болбосо кантип жойсок болот? Дарыласак болот деги? Демек, бул чачтын мындай таз болушунун тукум куучулук жагы деле бар. Бар, Кээ бирөө уругунда бар десек, жок, менин атамдын башында мындай болгон эмес, бирок атасынын болбогону менен бул 7 атага чейин куй берет да мындай ооруларчы. Ошон үчүн мурдагы чоң атасы, андан чоң атасы да болушу мүмкүн да. Ошондой тукум куучулук жагы бар көбүнчөчү. Эми алдын ала жолу ошо чачка кам көрүү. Өз убагында жакшынакай тамактарды, баягы витаминге бай тамактарды жеп, баягы өзүнүн режимин жакшыртуу, уктоо режими болобу, же болбосо жана иш жайындагы режимдер болобу, аркында зыяндуу нерселерден алыстоо жолдору менен өзүн сактап калса болот. Жана эле айтууга мүмкүн, иштеген жерлеринде мүмкүн кандай радиация, үйүндөгү жанагы телевидение, жана башка телевизор, башка эмелер, компьютерлер бардыгы
баягы нур чыгарат дагы ошолордун таасиринен деле ар кандай өзгөрүүлөр боло берет да. Ошолордон сактанып баарынын эрежеси менен көрүү, эрежеси менен жашоо, эреже менен уктоо, ушу тамактануунун бар эрежесин сактаса, ар кандай оорудан сактанса болот. Демек, мындай адамдар жөн эле олтура бербестен сөзсүз түрдө аракет аракеттенсе, кылуу керек да. чачын сактап калса болот экен. Телегөрүүчүлөрдөн мындай деген суроо келиптир: саламатсыздарбы? Балам 1 жашта дейт, чач чыкпай атат. Эмне үчүн бул оорубу деген суроо калтырыптыр да. Буга мен жооп берип койсом, бул жерде чач чыкпаганын себебин изилдеш керек биринчиден. Буга гельминтоздорго, ошо митокурттарга анализ тапшырыш керек сөзсүз түрдө. Ошо жашаган жеринен текшерилсе болот. И ошол башынан жана грипповый деп коебуз, грипповыйга текшериш керек. Башынан алат да, чачынан алып изилдейт микроскоп мененчи. Анан эндокринологко көрүнүп, эндокринологдун дагы консультациясы керек да. Эндокринологдун сөзсүз түрдө. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? 23 жаштамын, чачым аябай көп түшүп атат деген суроо калтырыптыр. Дагы бир суроо: Халида деген көрүүчүбүз, чачым аябай көп түшүп атат, эмне кылайын деген дагы суроо калтырыптыр да. Көпчүлүк эле ушул чач түшүүсүн кантип токтотсо болот деген суроо калтырган. Чач түшүүдө жашоодо өзүнө өзү байкоо жүрүш керек да адам баласы. Баягындай ар кандай азыр шампунь дейбиз, башка жуучу каражаттар дейбиз, ошолордун зыянчылыгы барбы жокпу, ошол жагына да көзөмөлдөө керек да. Бир эле шампуньдун ар кандай фирмага жараша ар кандай чыгарышы мүмкүн да. Мүмкүн зыяндуусу бар, зыянсыздыгы бар, ошол жагына да кичине көңүл буруп, зыяндуулугу, баягы пайдалуулук жакшысыны тандап ошону колдонуу керек. Чач жуучу баягы химикаттар бардыгы жана жуучу немелер химика кошулат да. Шампунь болобу, башка нерсеси болобу, ошол жагына кичине көңүл буруп, анан баягы тамактануу рационун жакшыртуу керек. Ар түрдүү разнообразный деп коет, ар түрдүү тамактарды жеп, ошону менен ден соолугун байытуу витаминдерге. Ошондо кам көрсө мүмкүн түшпөй калар. Анан уйкуну дагы жакшыртыш керек. Уйку адам уктаган кезде эс алат дагы, нерв успокоить этет. Нерв чарчаган кезде да ар кандай көрүнүштөр бар, түшүү белгиленет да. Нерв адам стресске калганда да чач түшө берет. Ар кандай түрдөчү, көпчүлүктөрдө да же очаговой деп коебуз, нервке байланыштуу. Жакшы. Ушуга байланыштуу эле суроо келиптир: саламатсыздарбы? Жогорудагы суроону толуктап жөнөттүр да. Бул жерде гемоглобин норма дейт, анан башым ооруйт дейт. Тамактануум дагы жакшы дейт. Же башым ооругандан да чачым түшүп атабы деген суроо калтырыптыр да. Бул энди башын ооруган бул нервке байланыштуу деп атпайбызбы азыр. Ошон үчүн ошо башыны ооруганын себебин аныктап туруп, ошол жагына дарыласа, ден соолугу өзүнөн өзү жакшырып, чачы деле түшпөй калышы мүмкүн да. Баштын оорусу бир гана эмес, көбүнчө нерв системасына, нерв чарчаганда ушундай баш оорулар пайда болот да. Себеби ар кандай ой, ар кандай иш, ушул сыяктуу таасири башка таасир кылат ушундай. Саламатсыздарбы? Менин балам 10 айлык. Чачы жакшы эле чыгып келаткан дейт. Анан төбө чачында мындай караганда азыр чач азая баштады дейт. Эмне үчүн деген суроо калтырыптыр да. Аны дагы жана жогоруда айткандай. Кандай жаш балдар арасында кандай оорулардан улам ушундай чач жаш балдардын бизде азайып кетиши мүмкүн, кездешүү ошол жанагы авитаминоздун эсебинен кездешет, көбүнчө авитаминоз деп коебуз, витамин недостатка болгондо. И жанагы тери ооруларынын эсебинен көбүнчө түшөт да. Например, жанагы чакалай деп коебуз, чакалай ооруларында чач ошентип селеңдешип түшөт, тоголок болупчу. Анан бул жерде ошол канда гемоглобин жетишпештигинен, темирдин жетишпештигинен, кан аздуулугунан себеп ошол энеси ошол төрөгөн мезгилде, төрөт учурунда кан жоготкон болсо, мисалы ошондо, анан ошол кош бойлуулук мезгилде кан аз болгон болсо, ошол витаминдер жетишсиз болгон болсо, түйүлдүк мезгилинде, балага дагы жетишсиз болуп калат да. Ошонун негизинде дагы төрөлгөндөн кийин ушундай чач түшүү процесстери жүрөт да жаш балада. Жакшы, биздин студия витаминдерди, ошондой керектүү нерселерди энелери жеп турса, энеден балага барат да. Эне сүттөн. Жакшы, биздин студиябызга медицина факультетинин студенттери келген. Анда кийинки суроо биздин коноктордон болсун. Микрофонду кармап суроо бересиз. Жогоруда айтылып өтүлдү, мен ушул бир аз толук болбой калды. Ушул жаш балдарда кайсыл дене ооруларда биз ушул чач түшүү оорусун байкасак болот? Жаш балдарда көбүнчө бизде кездешүү оорулар, ушул подростковый деп коебуз, ушул
кичине 2 жаш 3 жаштан деле 10 жаш 12 жашка чейин ушул тери ооруларынан чакалай оорусунда көп кездешет бизде. Трихофтия деп коебуз, микроспория деп коебуз орусчасы. Ошол ооруларда көп кездешет бизде. Себеп дегенде ошол башына ошол жанагы төгөрөк болуп бүдүр сыяктуу болуп чыгып, чоңоюп, ал акырындап өлчөмү чоңоет. Ошол чоңойгон жеринен чачыштар түшүп калат да. Чачтар түшүп калат. Анан бул көбүнчө жаныбарлардан жугат. Зоофильный деп коебуз, зоонторофильный деп коебуз, адамдан жугат. Жаныбардан жукканын зоофильный деп коебуз. Адамдан жукканын антропофильный деп коет. Же адамдан адамга, жаныбардан адамга ушундай да. Ушундай эмелерден жугат. Ошол көбүнчө ошол себерея оорусунда көп болот. Мисалы себерея деп коебуз. Башында какаштап. Бул себерея оорусунун келип чыгышы көбүнчө ошол жана жогоруда айтылгандай шампундарды жакшы подбор кылбагандыктан, самындарды ошол колдонуучу, маскаларды жакшы подбор кылбагандыктан себерея оорусу козуйт да. Чачтын ошо түктөрү курушуп, ошол перхит болуп, кебек болуп туруп, анан чачтын функциясы бузулат. То есть фолликулярный система деп коет. Чачтын өсүү процесси бузулат, клеткалар начарлайт. Ошол жерден дагы чачтардын жанагы сынып түшүшү башталат да. Чоңдор арасында кайсыл тери оорулары чачтын түшүүсүнө алып келет? Чоңдор арасында. Чоңдордун арасында көбүнчө себерея, часто себерея. Анан нервный эмоциональный стресстен түшөт. Нервный эмоциональный эндокринный нарушениялерден, ошол гормональный деп айттык го жана жогоруда, гормондордун жетишсиздигинен, эндокринный нарушениялардан, например, заболевание щитовидной железы деп коет. Ошонун негизинде сахарный диабет, ошолордун негизинде оорганан көбүнчө жанагы химия лечение алгандар, например, химия лечение алгандардын дагы чачтары түшүп калат ушундай. Анан чоңдордо айымдарыбызда айта кетсек көбүнчө ошол жана фендерде чачты кургатуучу жана үтүктөрдө ошолордо көп чачтын функцияларын бузуп алышат да. Ошолордун негизинде дагы чачтар функциясы бузулуп түшө баштайт. Чоңдордо деле дагы айтып кетчү нерсе ушу грипповое заболевание деп коебуз. Бул деле кездешет. Ошол трихофтия деген оорусу бар. Ошол ооруда дагы чачтар түшүп калат. Анан венерический заболевание жанагы айта кетчү нерсе ошол жыныстык жол менен жугуучу оорулардын негизинде дагы ошол чач түшөт да. Чачтын формалары ар түрдүү болуп түшөт. Округло-овальный деп коебуз, же мелкоочаговый деп коебуз, кичинекей болуп түшүп, ошол чач чоңдордо болот бул көбүнчөчү. Бул бирден бир причинасы. Себеп дегенде ошол жыныстык жол менен жугуучу оорулардын дагы эң бирден бир симптому болуп, ошо чач түшүү симптому эсептелинет да. Эске алып коюш керек. Жакшы. Кийинки суроо ушуга байланыштуу экен. Саламатсыздарбы? Жашым 29да. Арт жагымда дейт, башым арт жагында бир жер тоголок болуп түшүп калды дейт. Такыр чач жок дейт да. Анын ден соолугум чың, эч кандай оорубаймын. Эмне себептен экенин билбейм деген. Жаш канча дедиңиз? 29да дейт. Мунун сөзсүз түрдө Такыр чач жок экен. Арт жагында. Мунун сөзсүз түрдө изилдеп көрүш керек. Биринчиден ошол кандын анализин алып көрүш керек, жалпы түрдө. Анан глубоко издеп көрүш керек. И ошол микрореакция же болбосо РВ деп коебуз, ошого изилдеп көрүш керек да. Микроскопический же болбосо кровно сермализация деп коебуз, ошого изилдеп көрүш керек бул этапты сөзсүз түрдө. Причинасын висин жетишибиз керек да. Анан ошого карап туруп дарылашыбыз керек. Жакшы, кийинки суроо чачтын агарышы боюнча бериптир. Жогоруда чоңдордо берген чачым ак түшүп атат, анан чачым түшүп да жатат. Кандай шампунду сунуштайсыздар деген. Анан ошол эле учурда жаш балдарга эмне үчүн ак чачтары агарып кетиши мүмкүн деген суроо калтырды да. Тажой мырза. Чачтын агарышы өзү физиологический процесс болуп эсептелет. Жаш улгайган сайын чач агарышы байкалат да. Себеби чачтын агарышы демек адамдын улгайышы деп түшүнсө деле болот. Четинче бул нормальный физиологический процесс. Анан кээде эртелеп агаргандар да болот. Жаш балдарда деле болот да. Ошол ар кандай оорулардын себебинен болушу мүмкүн. Кандайдыр бир нервный стресстин таасиринен болушу мүмкүн. Адамда бир кандайдыр бир кайгы, муң басса, ошонун айынан жабыркап, ойлонуп атып, чач агарып кеткен убакыт көп да, ушундай кезикишет. Ушундай агаргандарчы.
Анан организмде кандайдыр бир витаминдердин жетишпестиги, ошондун бул негизинен баягы меланин азайып кеткенде ошо чачтын боёгу ошонун таасиринен эле азайып кетет да. Меланин деген бул ошо чачка көп мындай боёк берүүчү нерсе деп эсептелет. Чачка жана денеге берилет ошондой меланин. Ошонун азайышынын таасиринен эле болуш байкалышы мүмкүн. Жакшы. Чачтын агарышын мисалы токтотуп кое турган же болбосо сакайта турган кандайдыр бир дары-дармектер барбы? Аны дарыласа болобу деги? Эми чачтын агарышын дарылоо үчүн негизи эле адамдын өзүн дарылоо керек да. Ошон үчүн айтат го оорулуу эмес, оорулуу адамды дарыла деген сөз бар да медицинадачы. Жалпы өзүнүн ден соолугун чыңалоо керек, дарылоо керек. Башка оорулар болсо ошол жагында эске алып, ал башка ооруларын дарылоо керек. Себеби организм бири-бири менен байланыштуу. Бир оору экинчи ооруду пайда кылат. Ошон үчүн чачтын агарышынан бир кандайдыр бир башка оору себеп кылышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошол жагында эске алып туруп, ошол ооруларды баарды чогуу дарыласа ошондо бир жыйынтык берет. Менде мындай суроо пайда болду эми витаминдерди ичип ушул чачтын агарткан агарышын кечеңдетсе болобу деги? Витаминдер Сиздер аракет кылдыңыздарбы деги? негизи чачты өзү Тажибек Зубаевич айтып кеткендей, чачтын ошо агарышына дагы эң илдетүү себеп болуп, ушул организмдин сезген иши. Жүрөк кан тамырлары, же болбосо боор, ошол ичек карын оорулары, муун оорулары, бүт ушулар дагы алып келет да, тери оорулары. Себептегинде кан айлануу системасы бузулат. Анын эсебинен кровоснабжение жакшы болбой, ошондон чачтын түктөрүдө бүт куруп, жанагындай оорулар пайда болуп, ошолордун эсебинен функциясы бузулат да, өсүү функциясы. Анан витаминдер жетишмеген, ошол чачка жанагы В деп жатпайбызбы? Витамин эң керектүү нерсе. Чачка В деп коебуз. Бул витаминди ошо жанагы азык-түлүктөрдү, ошо витаминге бай азык-түлүктөрдү көп колдонуп, өзүнө жакшы караса, бул ооруга чалдыкпайт да. Анан бул тукум куучулук процесси дагы жүрөт. Наследственность деп коебуз. Эгер атасында болсо, сөзсүз баласына берилет. Жакшы. Биз болсо маегибизде бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо элдик медицина рубрикасына кезек берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телевизор көрүүчүлөр. Мен бүгүн сиздерге ушу элибиздин дагы бир тамак ашы катарында элибиз менен же элдин тарыхы менен же эл жашоосу менен бирге келаткан айран, сүзмө куруттары боюнча айтып берейин. Бул айран албетте жандык малдардан алынат эмеспи? Мисалы үчүн уйдун сүтү, анын каймагы, андан кийин аны уюткандан кийин айраны, ошол айранга чейинки каймакты алгандан кийин аны чалып, ал сары суусунан ажыраткандан кийин аны сызгырып алып келип пайдаланып жүргөн элибиз. Мына ушул сызгырылган май же сары май деп аталган майдын айрым бир адамдардан укканда кой сары майды жебе, ал жакпайт деген сөздөрүн айрым убактарда учуратып калабыз. Бирок бул андай эмес. Ал сары май биринчи каймак болуп алынгандан кийин ал каймакты чалып отурушат. Чалып, сары суусун ажыратып, андан кийин дак болгон казанга салып, аны сызгыргандан кийин ал сары май адамдарга жагымдуулугу бир топ эле жакшы болуп калгандыгын элибизде өткөн замандан ушул күнгө чейин пайдаланып келаткан жашоо тарыхында учуратсак болот. Ошол эле сары майды сызгырып алып аткан убакта андан калган айрым өрөөндөрдө айрым элибиз чөбөгө деп айтат. Айрымдарыбыз муну толто деп айтышат. Айрымдарыбыз муну сызыткы деп да айтышат. Муну ушул сары майдан калган чөбөгөнү же болбосо толтону арыбыз энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз ушул жерде дагы тамак жасоодогу айрым чеберчиликтерин көргөзүп, аны даяр болгон сүзмөлөргө кошуп, дагы бир жолу кайнатып туруп, анан кургатып алышкан. Уйду сезон мезгилде, жайкы убактарда, эч бир убактарда алар сүттү бышырып, анан уютпай калышты акыркы убактарда. Бул бышырылбай уютулган айран, ал уйдан алынган сүт мүмкүн оорулуу уйдан алынгандыр. Бул жөнүндө элибиз билет. Ошондуктан мен сиздердин
көңүлүңүздөрдү ушул уютулган айранга көбүрөөк көңүл бурсаңыздар деп айтам. Ошол жеп аткан сиздердин сүзмөңүздөргө дагы көбүрөөк көңүл бурсаңыздар деп айтам. Ошол кургатылып тоолоктоп алынган курутка дагы көбүрөөк көңүлүңүздөрдү буруп жүрсөңүздөр. Ошол айрандын үстүнө уюп калган сары суусу же ошол куюлган айрандан агып жаткан сары суу адамдардын, ооруларыбыздын ичеге карын ооруларына, айрыкча бөйрөктүн иштөөсүнө ушунчалык чоң жардам берет. Маселен айталы, ошол сары суудан эрте менен ач карын 100 граммдан 150 граммга чейин ичип жүргөн болсо, же адатка айландырып алган болсо, ал ошол агайын туугандын же боордошторубуздун эч качан ичеге карын же боор ооруларына ооруп калам деген коркунучу жок болот. Албетте кайнатып бышыруу керек айранды. Ошол уютулган айранды Памир кыргыздары койтумак деп да атап коюшат. Бул койтумак деген айран кандайча даярдалат? Накта бышырылган сүттү уюткандан кийин ал сүткө уюган айранды сары суусу менен кошо эле чалып жиберип, бышырылган башка сүттү ошол айрандын үстүнө куюп жиберишет дагы бир сыйра чалат. Мына бул айран койтумак деп аталат. А бул койтумакты эгерде кимдир бирөөлөрдүн балдары кыргызча тил менен айтканда көтөрөм болуп калыптыр деп айтат. Арыктап эле таптакыр бир ичеги болуп, жеген ишкендерин кусуп, же болбосо иштери өтүп кеткен убактар болот. Муну ушундай жаш балдарга бөлүп берген болсо, ал тез эле ирденип, ал тез эле ошол мурдагы кубатсыздыгынан тез эле айыгып кеткен болот. Памир кыргыздарынын дагы бир айраны бар, же болбосо дагы жаратылыш дарысы деп деле айтсак болот. Мунушуга бул паймирек деп айтылат. Уютулган айранга тартып алынган каймакты жаңы боюнча кошуп жиберип, дагы бир жолу чалып жиберет дагы ошол ооруган балдарга же арыктаган оорулуу жандарга берген болсо, бул бир топ адамдарга же ооруларга эң бир жакшы таасирин тийгизген болот. Ошондой эле айран баардык убактарда же кыргыз көч өткөндө, же кыргыз конок келгенде, ак ооз тийгиле дегенде эгерде кымызы жок болгон болсо, ушул айранды дагы сунушташкан. Өзүмдүн ушул дарыгерлик ишимде ушул айрым бир жактарды карап көрдүм да. Нак сүттү кайнатып уютуп алгандан кийин ооруган ооруларыбызга, жашы өтүп калган, улгайган ата-энелерибизге өзгөчө кылып бир даярдап берсе дагы болот экен. Ал мындайча даярдалат. Ошол бышкан айранды уютар алдында ошол айрандын көлөмүнө жараша наваттан салып, анан уютуп кое турган болсо, ал ооруган адамдарга жана картайып калган ата-энелерибизге абдан жакшы болот экен. Ар бир тамактын же ар бир дарынын деле, ар бир чөптүн деле өзүнүн организмине керек деп байланып атканда, анын оң жана терс жактарындагы карап аларга көптөн көп көңүлдү бурган менимче абдан жакшы нерсе. Маселен, сары майды жогоруда биз айтып кетпедикпи? Башка жанакы сливочный каймактарга караганда бир топ ал жагымдуу деп. Бул сары майдын дагы бир жактары айрым бир боордон ооругандар үчүн бир топ оорураак келет. Айрым бир давлениясы чукулдан эле чыгып кетүүчү айрым бир ооруган кишилерибизге дагы бир аз жакшы эмес жактарын көргөзөт. Мына ушул жактарын ушундай оору менен ооруп жүргөндөр, анан кант оорусу менен ооруп жүргөндөр дагы этияттап байланса болот деп айтмакмын. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз аллопеция же болбосо чачтын түшүүсү оорусу жөнүндө маектешип жаткан кербезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Менин кызым 3 жашта дейт. Анан чачын арты дейт, мындай чаташып дейт, түйүлө берет дейт да. Ошол себептен биз дарыгерлерге, невропатологторго барганбыз, анан дары-дармектерди дагы ичкенбиз дейт. Ошол эле учурда дейт, чачтын арты мындай чаташып түйүлгөндөн сырткары дейт, анын мындай сүйлөөсү, ушундай
нерсеси да артта калып атат дейт. Сүйлөй элек 3 жашта дейт да, сүйлөө речи дагы дейт. Эмне кылышыбыз керек, кандай жардам бересиздер? Ушул чачынан улам ушундай болуп калдыбы бала деген дагы суроо алыптыр. Эгер анын сүйлөөсү да начар болсо, бул жерде ошо нейропатологдун консультациясы керек экен. Мүмкүн ал нерв оорусуна байланыштуу болушу да мүмкүн да. Чачтын өзү эмес, ошо нерв системасына байланыштуу болгон нейропатолог кайрылып, жакшылап консультация кылса мүмкүн оорусу аныкталар. Чачы эмне үчүн ушундай болот? Чаташып түйүлө берет дейт, арт жагы дейт. Арт жагын эми көрүш керек экен. Эми мындай азыр мына айткан менен анча түшүнүксүз болуп атат да, түйүлүп, кантип түйүлүп атат. А кээ бир учурда болот, пучковой болуш деп коет. Бир эле жерден бир канча чач чыгып калат да. Ошондой кезде ошондой да кездешет да, кээдечи мүмкүн ошондойдур көргөндө бир аныктыраак жооп бермекпиз да биз. Сиздерге кайрылыш керек. Кайрылса, Сиздерге кандай кайрылат? Даректерди, анан даректерди менен телефондорду айтып койсоңуздар болот азыр. Ну, дарегибиз Көрүүчүлөр сурап атат. ошо областтын Тербенер борбору болуп эсептелет. КБКда Салиева көчөсүндө. Салиева көчөсүндө жайгашкан. Телефон номерлери. Манас ата районунда. Телефон номери 0773 65 43 71. Жакшы, саламатсыздарбы? Балам 9 жашта дейт. 2 жыл мурда чакалай оорусуна кабылган дейт. Ошондон улам чачы түшүп калган дейт. Азыр чач чыга элек. Кантип чач чыгарсак болот деген суроо калтырыптыр да. Эми чакалай оорусунун баягы Чач чыгабы деген? эгер баягы чачтын түбү ириңдеп түшүп калган болсо, ал жерге чач чыкпайт. Себеби чачы ириңдин таасиринен ал жерде жок болуп кеткен. Ошонун таасиринен ал чыкпайт. Ошондой ооруларга өз убагында дарыланып өткүзө бербейчи. Убагында дарыланса, ошондо абалга туш келбейт эле ушул пациент чач чыкканга. Ал эми өтүшүп кеткенден кийин ал ириңдеп ошо инфильтративный формасынын таасиринен уже чачтын түбү ириңдеп жок болуп кеткен да, мындайча айтканда. Жок, ал жерден чыкпай калат. Демек, бул чакалай оорусу кабылдап кете турган болсо, кабылдап өтүшүп кайра кеткен. чач чыкпайт экен, Анан кээ бирлер ойлойт, мисалы ошого каршы дары-дармектерди койгондон улам чачы түшүп калды деп деле ойлошот. Жок, андай эмес, ал жерге ириңдеген. Ошо ириңдеген таасиринен чачтын түбү ириңдеп жабыркагандан ал жерге уже жок. Көбүнчө ошол жогоруда айткандай, ошол инфильтративный нагноительный форма деп коебуз да. Ириңдеп кеткен формасы бар. Ошо чакалай оорусунун көбүнчө жаш балдарда кездешет. Бул мезгилде ошол жанагы ириңдегенде чачтар сынат. Обломный волосы деп коет. 1-2 миллиметр эмесинде сынып отуруп түбү жоголот да. Ар түрдүү размерде болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул оорууду ушу алдын алган жакшы да. Ириңдетпей туруп, алдын алып койсо, ошол илдеткеч албайт да. Жакшы. Кийинки суроо саламатсыздарбы? Балам 24 жашта, чачы көп түшөт дейт. Анан биз Бишкекте турабыз, кимге кайрылабыз, кайсыл жакка барсак болот деген суроо калтырды. Бишкекте турса, ошол жерде дагы дерматолог, трихологдор бар. Ошолорго барып, кайрылып, ошо текшерилсе болот. Саламатсыздарбы? Менин жашым 26да дейт. Төө чачым түшүп жатат дейт. Эмне үчүн экенин билбеймин. Жардам бериңиздерчи деген суроо калтырган. Бул жерде эндокриндик нарушение болуп жатат. Жана эндик гормондордун өзгөрүүсүнүн негизинде көбүнчө төө чачы түшө баштайт. Ушул возрасттарда негизи ушу азыр өтө тез кездешүүчү оорулардан бирден бир бөлүгү ушул болуп калды. Ушул гормондук өзгөрүүнүн негизинде ушу төө чачы түшүп кайрылган бейтаптар көп да бизге. Бул мезгилде ошо витаминдерди алыш керек, нервный стресстен ошол жанагы алыс болуш керек, ойдон. Жанагы витаминдерге бай азыктардан көбүрөөк тамактаныш керек, шампундарды жакшы подбирать этиш керек. Ушундай түрлөрү бар да. Жакшы. Малары. Демек, бул бейтап сөзсүз түрдө эндокринолог дарыгерге барыш керек. Анан сиздерге барыш керек. Дерматолог изилденип көрүш керек. Анан обязательно ички органдарын дагы текшерип көрүш керек да бул. Себебин ички аныкташ керек. карындарды, гельминтоздорго изилдениш керек. Жакшы, кийинки суроо студенттерден болсун, Саламатсыздарбы? Мен бере турган суроом бул азыркы кезде азыр жогоруда айтып кеттиңиздер, биздин жеген тамак ашыбыздан бул чачтын түшүнө таасир этет деп. Биз кандай тамак аштарды же болбосо жемиштерди, кайсы жемиштерди колдонсок бул чачыбызга пайдалуу? Жакшы суроо. Азыркы ушул тапта сурооңуз өтө жакшы суроо болду. Бизде баары жок эле жанагы химикаттарды колдонуп жатпайбызбы? Химикаттар. Мөмө жемиштерди деле дарылап, жанагындай
түсүн өзгөртүрүш үчүн ар түрдүү дары дармектерди себеп ушундай болуп жатпайбы? Бул жерде негизи ошол дарыланмаган азык түлүктөр менен тамактаныш керек. Бул витаминдерге бай ошо алма, ушундай өрүк, ушундай абрикос жана жүзүм, бүт ушуларда көп да витаминдерчи. Витаминдер көп кездешет. Анан буларды дагы жанагындай таза жууп жеш керек жегенде дагы. Себеп дегенде лишний жана өздүк гигиенаны колдонуш керек. Буларды жегенден кийин өздүк гигиенаны колдонбосок, ошо ичеги карын ооруларын жана нарушение обмена веществ деп коет. Ичеги карын ооруларда өзгөрүү сезгенүү болуп, ошолордун эсебинен дагы ушундай аллопециялар козуйт да. Кичине ошолордан себеп болот. Ошон үчүн азык түлүктөрдөн ошо витаминге бай, ошо Б витаминге, А витаминге, Е витаминге, витаминдүү нерселерди колдоно бериш керек да. Витаминге бай тамактарды жей бериш керек, мындайча айтканда. Боорду, балык көп жеш керек. Мисалы карагат, быштактарда ошолордо витаминдер көп. Себеп дегенде бул витаминдер ошол чачтын түсүн дагы өзгөртүп турат. Блестетип, мындай жаркыратып турат да. Себеп дегенде биз ошол чачтын таза, ошо блестетип, жаркырап турганынан эле билип алабыз адамдынчы. Мисалы, оору эмес сапатын. Ошон үчүн ошол витаминге бай нерселерди көп колдонуш керек деп ойлойм мен. Жакшы, кийинки студентибиз дагы суроосун берсе. Саламатсыздарбы? Агай, айта кетсеңиз, азыркы учурда биз баарыбыз эле жаштар болобу, каарылар болобу, баарыбыз чачтарыбызды боёйбуз, башкача айтканда краскалап турабыз. Айтыңызчы, деги ушул чачты боёгондон кандай тери оорулары келип чыгышы мүмкүн? Кыскача айтсаңыз, биздин минутубуз барып кетет. Ондордун көбүнчө кездештүү бул оору бул аллергиялык оору болуп эсептелет. Себеби чач боектор баардыгы химикалык заттар да. Ошондуктан ар кандай химикалык зат организмге тескери таасир бергендиктен аллергия оорусун пайда кылат да. Ошон үчүн баягы аллергия болбош үчүн ошо чач боёчу адам жакшыраак натуралдык боекторго көңүл буруп ошолорду колдонуш керек да. Химиялык боектор көбүнчө ушу аллергия оорусун пайда кылып, ар кандай кычкактар, ар кандай теринин кызаруусуна алып келет. Ошол жагына кичине этияттаныш керек, көңүл буручу. Жакшы. Биз сөз кылып жаткан аллопеция оорусун дарыласа, сакаябы? Анан чач түшүп калган жерине кайра чач пайда болобу? Кыскача. Сакаят. Себеп дегенде аллопециянын жана жогоруда айткандай түрлөрү бар деп айтпадыкпы? Ошо очаговой деп тоголок болуп түшкөнү, тоголок болуп түшкөн ошол ограниченный түшкөн мезгилде дарыласа болот да, дарыланууга жеңил. Себеп дегенде жанагы витаминдер менен физиотерапия, даршанализация деп коебуз биз. Ошол даршанализация физиолечениянын негизинде, витаминдердин берүүсүнүн негизинде и сөзсүз түрдө жанагы ооруларын изилдеп, гельминтоздорго изилдеп, ошолордон комплексный лечениянын негизинде дарыласак болот да. Демек, бул анан көйгөйдүн да алдын тотальный аллопеция деп коебуз. Диффузный аллопеция өчүп кеткен илеттеринде өтө дарыланууга кыйыныраак болот. Себеп дегенде жана гормоналдык деп айтпадыкпы? Гормоналдык өзгөрүү процессинде түшүп кеткен чачтар, например, ал мезгилде биз ошол башында бар чачтарга ошо чачтардын өмүрүн гана узартып коюшубуз мүмкүн да. Мисалы 1 жылда түшүп кала турган чач болсо, аны 5-6 жылга өзгөртүү системасы бар. Демек, ал убакытта түшкөн чачтар чыкпайт, анан башка чачтарды сактап каласыздар. Башка чачтарды сактап калышыбыз мүмкүн. Жакшы, ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Тажибай Зубайыров, Ош областык аралык тери-венерология борборунун жогорку категориядагы дарыгери жана ошондой эле Абдыкахар Маматисаков аталган оорукананын жогорку категориядагы дарыгери, саламаттык сактоонун мыктылары катышты жана ошондой эле медицина факультетинин студенттери. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ал эми калган суроолорго эфирден сырткары жооп бересиздер деген ойдомун. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.